өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Жакшы кыздар. Мен Талант Темирбекович, Аксу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. 2 жылдан ашык убакыттан бери ушу бөлүм башы болуп, билим берүү тармагын аркалап жетектеп келатам. Менин атым Албекова Ия. Менин атым Салиева Лена. Биз Аксу Кыздар Федерациясынын мүчөлөрү болобуз. Сиз менен таанышканыбызга кубанычтабыз жана биздин бүгүнкү бере турган сурообуз азыркы учурда Кыргызстан кыздар үчүн коопсуз мамлекетпи? Сиздин оюңуз кандай? Жакшы суроо. Кыздар үчүн буга чейин биз кыз адеби кымбат деген темада мектептер боюнча конкурстарды уюштуруп, кыздарды сыйлоо, келечек мундун энеси деген темада мындай кыздар менен чогуу байланыш алып барып жүргөн элек. Кече жакында Кыздар Федерациясы менен биргеликте иштеп аткан НЗК деген Бишкекте таанышып калып, бунун бизге болгон мындай кыздар менен иш алып баруусу мага аябай жагып, өзүм ынанып келип, Кудай буюрса 2022 окуу жылында, жаңы окуу жылдын башталышында Кудай кааласа кыздар менен биргеликте бир жакшы иштерди уюштуруп алып барайлы деген ойдомун. Себеби аталар кыздарды колдойбуз деген темада бул атайын конкурстарды уюштуруп, кыз адеби кымбат деген конкурстарды уюштуруп, Кудай буюрса район боюнча бул кыздардын жоопкерчилигин чоңойтконго иш алып барабыз буюрса. Рахмат. Кыргызстанда кыздарды колдоо боюнча көптөгөн кыймылдар бар жана ушул кыздар колдоого муктажбы? Сиздин оюңуз кандай? Мен ойлойт элем, кыздар колдоого муктаж эмес. Себеби деген азыркы күндө биздин Аксу районунда негизги бизге көп ийгиликтерди жаратып келип аткан кыздарыбыз болот. Мен ойлойм, эч кандай кыздарыбыз бүгүнкү күндө муктаж эмес. Наоборот, биз кыздарды колдоп, кыздарды жогорку ийгиликтерге жеткизгенге аталар, билим берүү бөлүмү биргеликте иш алып барып, кыздарды колдоп, баптап, баалап алганга аракет кылабыз. Рахмат. Рахмат кыздар.